Кантип субханалла тапкан акчаңа береке болуш керек. Биринчиси, тапкан нерсеңди эч кимге айтпа. Билбесин эч ким канчадан. Жана кээ бир коммерческий эмелер бар го, жана жумуштар бар. Ошол жерде карасаң, мына коммерческий тайына деп канча айлык анан айттырбайт. Жазып алат тиякта, айтпайсың эч кимге депчи. Билесиңерби ушуну? Ошо компаниялар өсүп баратканын байкайсыңарбы? Жашырылыш керек. Канча коюң бар, канча уюң бар, канча бирүүнү табасың, кирешең бир айда канча, жана карасаң, мен бир айда монча таптым, монча кирешеге жеттим деп жанагындай чыга калып, коуч боло калганда карасаң, банкрот болуп жатат. Анан телефондон көрөсүң, карасаң коуч болуп аткан, бир күн мага келип калат да, эмне болсо иш болбой калды дейт да. Что сен болбойт уже. Уже адамдын көзү бар, көзү атып салат болду. Тыгылып каласың бир жерге. Ошол себептен субханалла башка бирөө сеникин укпасын. Хасан эль-Басри айтат, эмне кылганыңды, эмне кыларыңды айтпа дейт. Ошондо 10 жакшылыкка жетесиң. Биринчиси бул дүйнө бай болосуң. Экинчиси, тапкан акчаңдын, кирешең кандай болсо, чыгашаң ошончо болуш керек. Кирешеңен чыгашаң көп болуп кетпеш керек. Чүнкү 10 сом тапсаң, 10 сомду мороженое салбаш керек да. 50 тиын мороженое же, 9 сом 50 тиын кайра эмне ал ишке сал деген сөз. Үчүнчүсү, ар бир таап атканыңды дайыма кылып аткан ишин кеңешип кылгын. Машвара менен кылгын, кеңешип. Анткени кеңешүүнүн аркасында сөз ийгилик бар. Кайсы иштер кеңешпей кылынса, бааланбай, маркетинг деп коет билесиңерби? Бааланып, кайсы нерсе бүт нерсени кылыш керек. Анан бул 4-нчи нерсе кошом муну, Азирет Умардын. Биздин базарга дейт, биздин базарга соода илимин билбестен келбесин дейт. Азыр көп банкрот болгондун бардыгы тең, тоодон чыга калып туруп, тиги компаньондон кредит ала калып туруп эме кире калган базарга. Ал ойлогондо жанда бирөө 570 тебип атса, ушинтип эле тебей калат экен депчи. Жок, субханалла. Андай болушу мүмкүн эмес. Соода илимин билбестен, жок дегенде финансовый техникум окуп алгыла. Бир колледж окуп алгыла жок дегенде. Ошон жок дегенде бул калькулятор иштеткенди үйрөнүп алгыла. Ошол сооданын илимин билбестен базарга жолобосун. Мына 4 нерсе.